Жоокерлер жатаканасы 2 кабаттан туруп 500 адамга ылайыкташкан. Бул жерде жоокерлер кызматтан кийин эс алышат. Казармада жуунуучу жайлар, кийим-кечек сактоочу шкафтар, ошондой эле видео байкоо камералары дагы орнотулган. Жатаканада аскерлердин күнүмдүк жашоосуна жана эс алуусуна бардык шарттар түзүлгөн. Бул жаңы ачылган аскердик клубу 200дөн ашык орунду камтыйт. Бул жерде майрамдык концерттер жана ар түрдүү иш-чаралар өткөрүлөт. Ошондой эле аскер бөлүктө машыгуу залы бардык заманбап спорт шаймандары менен камсыздалган. Ал эми бул жай аскердик медициналык түйүнү. Бул жерде жоокерлердин саламаттыгына кам көрүлөт. Медициналык түйүн жоокерлердин ден соолугу үчүн негизги коопсуздук жана жардам борбору болуп саналат. Жаңы заманбап техникалары ички аскерлерине алынды. Ал техникалар өздүк курамдын күжүрмөн жана күнүмдүк кызмат өтөөсүнө жардам берет. Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда салтанаттуу түрдө Ички иштер министрлигинин ички аскерлеринин күнү белгиленип, 7702 аскер бөлүгүнүн жаңы имаратынын ачылыш аземи болуп жатат. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти, куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин ички аскерлери жаңы имараттарды ачуу аземине тизилди. Саламатсыңарбы жолдоштор? Бүгүн биз коомдук тартипти бекем сактап, эл журтубуздун жашоо турмушунун өзөгүн түзгөн маанилүү жана өзгөчө маанилүү объектилерди кайтарып, күч кайраты, бекем эрки жана каармандыгы менен айырмаланган Кыргыз милициясынын ички аскерлеринин күнүнө карата жаркыраган заманбап имараттын ачылышын жасап жатабыз. Жаңы имаратыңыздар ак жолтой болсун, барыңыздарды ички аскерлер күнү менен чын дилимден куттуктаймын.